Соц тармактарда кулпунайды сода кошулган сууда жууганда андан курт кумурскалар чыгып жаткан видео таратылууда. Факт-чек эйджинин редакциясы анын аныктыгын текшерип чыкты. Кулпунайда жана башка дагы мөмө жемиштерде аны менен азыктанган бир топ курт кумурскаларды тапса болот дейт АКШнын Айыл чарба министрлигинин Тамак аш жана Айыл чарба улуттук институту. Алардын катарына төмөнкүлөр кирет: трипстер, шиш тумшуктар, ак канаттар, өсүмдүк митеси, көпөлөктөрдүн личинка курттары, люгус канталалары, генелер, урукчул канталалар, дрозофил чымындардын личинкалары. Жогоруда айтылган видеодо ала канаттуу дрозофил чымындардын личинкалары болушу ыктымал. Алар түштүк чыгыш Азияда катталып, дүйнө жүзүндө кеңири тараган. Чымындардын бул түрү 20-30 градус температураны жактырышат. Чымындын личинкалары жемиш менен азыктанат. Эгер кулпунайды чымындар жумурткалагандан кийин чогултса, аны муздаткычта сактаган күндө дагы личинкалар өсө берет. Кээде личинкалар 3,2 мм чейин өсөт. Личинкалар чоңойгондо жемишти таштап кетишет. Чымындын личинкалары бар кулпунайды жегенде анын адамга зыяндуулугу тууралуу изилдөөлөрдү таба алган жокпуз. Бирок энтомолог Корнель университетинин профессору Грег Лептин айтымында чымындын личинкалары адамдын ден соолугуна зыян алып келбейт. Кулпунайды жана майда мөмө жемиштерди изилдеген энтомолог, философиянын доктору, Флорида университетинин доценти Шриянка Лахири да ушундай пикирде. Мөмө жемиштер менен кошо бир нече личинкаларды жеп алганда адамдын ден соолугу начарлап кеткендигине эч кандай далилдер жок. Адамдар кылымдап, ушинтип эле жеп жүрүшкөн болушу керек. Паразиттерден кутулуу үчүн кулпунайды муздак суу менен 1 мүнөт жууп, паразиттердин 80%-нан арылууга болот. Ошондой эле Норвегиянын айлана чөйрөт жана жашоо жөнүндө илим университетинин изилдөөсүнө ылайык уксус кошулган суу менен жууганда мөмө жемиштердеги зыянкечтердин 80%-нан арылууга болот. Жыйынтык чындык, чынында эле кулпунайда ошондой эле бардык мөмө жемиштерде курт кумурскалардын жумурткалары жана личинкалары болушу мүмкүн, бирок аларды жеп алуу адамдын ден соолугуна зыян алып келбейт.